Саламатсыздарбы, бүгүнкү маанилүү маегибиздин негизги темасы Өнүгүү саясий партиясынын калктын муктаждыктарын камсыздоодо жасаган ролдору жөнүндө болмокчу. Бүгүн бизде мейманда Өнүгүү партиясынын негиздөөчүсү, Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы Бакыт мырза? Мына бүгүнкү күндө көпчүлүк саясатчыларыбыз саясат менен алектенип жаткан кезде Өнүгүү саясий партиясы, сиз түптөгөн, сиз уюштурган, сиз жетектеген Өнүгүү саясий партиясы калктын муктаждыктарына керек болгон айыл чарба өндүрүштөрү менен камсыз кылып, бир топ алгылыктуу иштерди жасагандай болдуңуздар. Ошол боюнча кыскача айтып берсеңиз. Биздин Өнүгүү партиянын максаты бул, өзү ар бир партиянын максаты бул бийликке жетиш. Биз дагы ошол бийликке жетип, өзүбүздүн койгон программаларыбызды ишке ашырыш. Бирок биз башынан баштаганда биз башкача жол менен кеттик. Биз кооз сөз менен кетпей, биз жумуш менен элдер эмнеге муктаж экенин аныктап, саламат сактоо боюнча, билим берим боюнча, айыл чарба боюнча ушул баягы багыттарды аныктагандан кийин биз өзүбүздүн жумуштарды баштадык. Азыр 1,5 жылдан бери иштеп келатабыз. Биз ушул муктаждыгына карап, дыйкан чарба багытында көп жумуштарды аткардык. Биз эки нерсеге жетиштик. Бул МТСтерди түздүк. МТС бул мурдагы Союздан келген бир айыл чарбадагы система болгон. Ошону өзүнүн ордуна алып келип эле калыбына уюштуруп бердик. МТСте мамлекет боюнча азыр бизде 8 МТС түздүк. Бул жерде дыйкандарга биз мүмкүнчүлүк бердик жерди иштеткенге. Мурда дыйкан кыйналчу. Мурда дыйкан өзүнүн жерин иштете албай, банкротко учурап, эч кандай бир пайда тапкан эмес. Бүгүнкү күндө биздин МТСтин аркылуу кызматтарды көрүп, дыйкан жерди иштетип баштады. Азыр биз менен көп дыйкандар иштешип, өзүнүн жерин иштетейин, ошол жерден пайда көрөйүн, ошол жерден мен өзүм үй бүлөлүк бюджетиме киреше табайын деген ойдо болуп калды. Эки нерсеге жетишкенибиз, биз МТС иштеп аткан жерлер, МТС иштеп аткан райондор, мисалы Өзгөндө же Жети Өгүздө, биз базардын баасынан төмөндөтүп бердик. Азыр менчик техникалар алар да өзүнүн баасында түшүрүштү. Экинчиси, биз дыйканга мүмкүнчүлүк кылып бердик. Дыйканга мүмкүнчүлүк эмнеде? Дыйкан жерин айдоодон баштап, жыйнагына чейин бүт техникаларыбыз бар. Ошонун негизинде алар өздөрү да ынтылып, өздөрү да келишип, суроо талаптарын коюп, өзүнүн убактысында жерин иштетип атат. Бул деген чоң жардам. Эгерде биздин дыйканыбыз ошол жеринен көп киреше тапса, анда үй бүлөдө кандай деген маселелер бар, көйгөй маселелер бар, баланы окутуш керек, же ооруп калса аны дарылатыш керек. Ошол бүт нерсе акча каражат керек. Акча каражат болуш үчүн киреше болуш керек. Бизде айыл чарбасында, айыл жакшыган жарандарыбызда айыл чарба менен мал чарбасы эле бар. Ошондуктан биз дагы мал чарба жагындагы көзөмөлдөп атабыз. Биз ветеринардык клиникаларды ачып баштадык. Эмне үчүн? Мал чарба менен алектенгенден кийин биздин жараныбыз, эгерде малың оорукчан болсо, ал бүт кетирген каражаттарын жокко эсе болот. Ошондуктан эгерде малың ден соолугу таза болсо, малың жакшылап семирсе, ошол саткандан кийин өзүнүн дыйкандагы кирешелүү болот. Ошол жагында да биз аябай чоң жардамдарды көрсөтүп келатабыз. Өнүгүү саясий партиясы бир гана айыл чарба муктаждыктары менен калкты камсыздабастан, маданият, спорт жана билим тармагында да бир топ иштерди жасагандай болдуңуздар эле. Бул жөнүндө кандайча маалымат бере аласыздар? Мен атап кетейин, биз саламат сактоо боюнча. Саламат сактоодо тармагында биз бир көйгөй маселени байкадык. Бир жылда 18.500 адам жүрөк кан тамыр оорудан каза болушат экен. Көз жумушат экен. Мына ушул биз изилдеп, бизде көбүнчө оорунун алдын алуу жумуштары аткарылбай, бизде ооруп калгандан кийин аны дарылап,
анан кийин кеч болуп калат экен да. Биз бүгүндө ушул күндө биз врачтардан, жогорку адистеги врачтардан топ түзүп, Кыргызстан боюнча биз жүрөк кан тамыр оорунун алдын алуу боюнча диагностика жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө биз 7000 ашык адамды текшерип чыктык. Ушу 7000 адамды текшерип чыккандан кийин биз аларды учетко койдук. Биз аларды учетко койгондон кийин биз ар бир кварталда аларга биз телефон аркылуу байланышып атабыз. Алардын ден соолугун сурап атабыз. Алардын кандай эмнеге жардам, ушу ден соолук боюнча жардам муктаж экен деп билип турабыз. Мына бүгүнкү күндө мен сиздерге ачык эле айтып коеюн. Бүгүнкү күндө мына жүрөк кан тамыр оору боюнча поликлиника бар мына Бишкекте. Ал жерде мурда элдер аябай көп болчу. Азыр ал жерде очередь жок. Бунун бизден түз бул биздин салымыбыз. Эң негизги максатыбыз биз азыр изилдеген негизинде 35 жаштан 45 жашка чейин жаштарыбыз ушул жерден оорудан өлүп атышат. Эмнеден? Көбүнчө жүрөк кан тамырынан. Мына ушуну алдын алуу профилактика жүргүзүп, биздин жаштарыбыз алардын өмүрүн узартайлык деп мына ошол максатыбыз бар. Экинчи биздин мына билим берүү системасы. Билим берүү системасында биз сиздер жакшы билесиздер, бул эң негизги упорду биз бул тилге жасадык азыр. Көп жерлерге барып атабыз, мына дунгандардын айылдарына барып атабыз, өзбектердин айылдарына барып атабыз, тиги орустардын айылдарына барып атабыз. Алар эң негизги тилге муктаж экен, кыргыз тилине муктаж экен. Биз азыр мына 3 айлык курстарды жүргүзүп атабыз, мына дунган айылдарында жүргүзүп атабыз, кыргыз тил үйрөтүү боюнча. Мына уже 1 ай өтүп кетти, 1 ай жыйынтыгы бар. Азыр дунгандар, улуттагы жарандарыбыз, алар өздөрү айтып атышат. Ушунун туура болгон экен. Анткени биз кыргыз балдар менен азыр кыргыз тилинде сүйлөшө алдык. Бул жерде улут аралык мамиле деген жакшыртуу түзүлүп атат да. Ошондуктан бул жерден биз дагы мындай бир салым коштук. Азыр мына дунган айылдарда, Токмок шаарларында башка улуттагы адамдар суранып атышат. Мына Беловодский орустар суранып атышат, ушу келип бизге кыргыз тилди үйрөтүү боюнча. А кыргыз айылдарда биз орус тили менен анан кийин англис тилин үйрөтүү боюнча биз сүйлөшүп атабыз. Эмне үчүн дегенде биздин кыргыз жигитибиз эгерде Россияга барып калса, орусча так сүйлөсө, биз ойлойбуз ушул тиги орустардагы орус жарандары биздин баланы көргөндөн кийин булардын билими деңгээли жогору экен деп алар дагы баа беришет да. Англис тилин эмне үчүн үйрөтүп атабыз? Биз Кыргызстанда эле чектелип калбай, Россияда эле чектелип калбай, биздин балдарыбыз Англияга, Америкага жана башка мамлекетке барып окуганга мүмкүнчүлүк болуш керек. Ошол бала кийин келечекте бизге келет дагы өзүнүн билимин биздин кыргыз мамлекетине салым кошот деп ишенебиз да. Спорт тармагы боюнча биз эң негизгиси биз чемпион, бүт мамлекет боюнча биз олимпиадалык чемпионду түзө албайбыз, же дүйнөлүк чемпион түзө албайбыз, бирок ошого аракет кылып атабыз. Бирок эң негизгиси биз башка жагынан тармакты жүргүзүп атабыз. Биз негизи физкультура жагынан ошо маданиятын көтөрөйүн деп атабыз. Эгерде биз ушул жарандардын ичинен ошол спортту, жалпы спортту күчөйтсөк, биздин бул улуттун ден соолугу. Эгер улуттун ден соолугу бекем болсо, анда биздин келечегибиз дагы болот деген ойдобуз да. Ошон үчүн биз мындай волейбол жагынан, футбол жагынан, анан кийин жаш балдардын баягы кичинекей мини футболдорду, мындай турниктерди ошондорду уюштуруп атабыз. Баягы улуттук оюндарды, көк бөрү, күрөш деген ушуларды уюштуруп, баягы биздин балдарыбызды, биз менен тең балдарды дагы, кыздарды дагы ушул спортко көңүл бургула деген ойдо кетип атабыз. Дагы бир нерсени биз жумуштарды аткарып атабыз. Бул мына биздин мигранттарыбыз мына кетип жатышат. Бирок көбү биздин мигранттарыбыз мыйзамды билбей жатышат. Мисалы Россия Федерациянын мыйзамдарын жакшы так билбей жатышат. Биз азыр юридикалык жардам көрсөтүү боюнча программаны түздүк, ушул долбоорду ишке ашырып атабыз.
Мисалы, бир мигрант Москвага учуп барыш үчүн $400 төлөйт. Эгер ал жерде туура эмес болуп калса, бир документтер кайра кийлет дагы. Ошо $800 күйүп калып атат да. Ошончалык күйбөш үчүн биз ушу долбоорду ачтык, юридикалык жардам деген. Биз Россиялык Федерациянын мыйзамдарын түшүндүрмө жүргүзүп, кайсы справка, кайсы документти алып барыш керек сага деп түшүндүрүп берип атабыз. Ошол дагы бир кичине болсо дагы жеңилдик берип атабыз. Мына ошондор маданият тармагында биз эми биз айрыкча азыр жаштарды колдойм деп атабыз. Анткени жаштар бул биздин келечек деп айтабыз. Анткени биз жаштарды көңүл бурбасак, биздин жаштарыбыз маданиятсыз өсүп калса, анда биздин Кыргызстанда маданиятсыз мамлекет катары эсептелип калат деп ойлойбуз да. Ошон үчүн биз азыр жаштарды, мына мисалы биз долбоорду уюштурдук. Сүрөт аркылуу Кыргыздын тарыхы. Биз азыр мына Кыргызстан боюнча биз жарыя кылдык. Ушул сүрөттөрдү тартып бергиле деп, өзүнүн жумуштарын көрсөтүп бергиле деп жарыя кылдык. Бүт баягы художниктер, жаш художниктер, студенттер Кыргызстандын тарыхын, биздин Сулайман-тоо мисалы, Манас эпосу боюнча биз ушул кийин ушу сүрөттөрдү бир китепче чыгарткандан кийин, ал раскраска деп коет. Ушул анан кийин биз жаш балдарга таратып берели деп атабыз. Ал балабыз, кичинекей балабыз баягы ушул боек менен чызып, өзүн баягы раскраска кылгандан кийин, ошол негизин тартып аткандан кийин биз ал жерде балага дагы өзүнүн тарыхын, када салттарын түшүндүрүп беребиз деген ойдо кетип атабыз да. Эгерде биз баланы жаш мезгилинен биз тарбиялап, аны тарыхынын түшүндүрүп берсек, мен ойлойм кийин келечекте бир маданияттуу жигит болот деп. Көпчүлүк саясатчылар жана бизнесмендер ушундай бир партияларды же уюмдарды түзүүдө өздөрүнүн иш планында сөз жок, калктын мүддөсүн аткара турган, элдин кыйынчылыгына жарай турган бир иштерди алып барабыз деп айтышат дагы. Ал эми уюшулгандан кийин ошол элдер деген мүдөлөрүн айтып, өтүнүчтөрүн айтып кайрылалы десе, дайындарын таппай калган учурлар көп кездешет. Мисалы үчүн Өнүгүү партиясына кайсыл жака элдер кайрылып, каттарын жазып, же болбосо күнүмдүк кыйынчылыктарын, сунуштарын, ыраазычылыктарын билдирүүгө кайсыл жака кайрылышса болот? Бизде азыр ар бир райондо штабтар ачылып атат. Өнүгүү партиянын штабтары ачылып атат. Сайт аркылуу бизде önügü.kg сайтыбыз бар азыр. Ошол жерде сайтта байланыш деген графа бар. Ошол графа аркылуу значит байланышса болот. Андан кийин телефондорубуз бар. Ошол телефон аркылуу байланышса болот. Эң негизгиси биздин бул штабтар. Штабтарга кагаз жүзүндө кайрылып, кагаз жүзүндө өзүнүн айылдагы кат жүзүндө айылдагы көйгөй маселелерин түшүрүп, анан бизге кайрылса, биз ушул аны карап, мамлекет тарабынан эгерде чече турган маселе болсо, мамлекет тарабынан, эгерде өзүбүздүн партиянын тарабынан чечиле турган болсо, өзүбүздүн, эгерде акимчилик же облат администрация же айыл өкмөт тарабынан чечиле турган маселе болсо, анда биз ушуларды жөнөтөбүз. Бирок биз дайыма биз эгерде биз өзүбүз ушул маселени чечебиз деп колго алсак, биз аны аягына чейин чечкенге аракет жасайбыз. Эгерде биз буну өтө чоң проект экен, бул мамлекет тарабынан бул жасалыш керек экен деп, эгерде биз аны ачык айтабыз, өз негизи ачык айтканда ал жерден биз эми анча-мынча колдон баягы келет, бизде депутат катары ушул премьер-министрге жеткизгенге биздин колдон келет. Ошол жагынан чечилип калышы да мүмкүн да. Бирок биз жасаган жумушту, баштаган жумушту аягына жеткенге биз дайыма ошол аракет жасайбыз. Сиз бүгүнкү күндө эл өкүлү, жогорку кеңештин депутаты болгондон кийин, андан калса бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө парламенттик башкаруу болуп жаткандан кийин саясат жөнүндө азын-олак кеп кылбасак болбой калат деп ойлойм. Бүгүнкү күндө мына акыркы бир 10 күндүн ичинде жогорку кеңештин депутаты Ахматбек Келдибековдун камалышы жана мына бир күн мурда
Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматовдун кызматтан кетиши жөнүндө коомчулуктун бүйүрүн кызырткан ар кандай маалыматтар айтылып жатат. Эл өкүлү катары сиздин оюңуз кандай? Мен баягы Камчыбек Кыдыршаевич түрмөдөн чыкканда анын интервьюсун окуп калдым. Ал бир интервьюда мындай деп сөздү айтты да: биз ошол жакта отуруп көп нерсени ойлоп, көп нерсени терс жагын, оң жагын да эстеп, бирөө катуу сүйлөдүм, бирөө жакшы сүйлөдүм деп баарын эстедим деп. А ошол жака киришин абака эч кимди каалабайм деп айтты да. Мен дагы ошону эч кимди каалабайм. Ахматбек Келдебекович менен чогуу иштешип, ал спикер болуп иштеп, мен анын төрагасынын орун басары болуп иштеп, экөөбүз чогуу иштешип жүрдүк. Мен дагы ушул Ахматбек Келдебековичтин камалышына мен каршымын. Бул жерде камабай эле башка бир метод, башка методдор менен иштеш керек. Ахматбек Келдебекович 2005-жылы депутат болгон. Депутат болуш бул элдин элегинен өтөт. Элдин добушу, элдин ишеничи, элдин анын үмүтү деп добушун берет. Ошондуктан анын аброю өтө жогору. Мен ишенем, Ахмат Келдебекович өзүн актыгын сот аркылуу, акыйкат аркылуу өзүн ак деп далилдей алат, сот аркылуу. Ошондуктан бул жерден эми бул ушундай жакшы окуя болбоду. Эми азыр айтат элек, ушул биз ушул элдер дагы, коллегалар дагы жыйынтыгы жакшы болот деп ишенебиз. Мелис Мырзахматов боюнча биз да Мелис Жошпаевич менен мурда коллега болгонбуз, чогуу депутат болгонбуз. Мелис Жошпаевич мына 2008-жылы мэр болуп иштеп, баштап көп жумуштарды аткарды. Ага баа бериш керек. Биз кайсы шаарга барбасак, элдер менен учурашпасак, ошол жакта, ошол шаарларда мындай ушу Оштун мэриндей иштеп бербейсиңер деген башка мэрлерге ушундай сөздөрдү айтып атышат. Үлгү катары ошол Оштун мэрин үлгү катары алып, мына кандай иштеп атканын, кандай өзүнүн жумуш алып барып атканын көрүп, ошону сиздер дагы иштегиле деген суроолорду мен башка мэрлерге көп уктум да. Теле аркылуу, сайт аркылуу, өзүм баягы жолугушканда аркылуу болуп жүргөм. Жакшы иштеди Мелис Жошпаевич. Ал жерде Мелис Жошпаевич улут аралык мамиленин так кармаганын, баягы 2010-жылдагы кайгалашуу окуяларда түз турганын, мына өзбек менен кыргыздын биримдигин чакырганын, мына ошол эң негизгиси жумушту ошол алып барды. Ал экономикалык жактан көп жылыштар болду. Мына мисалы бир айтып кетейин, мен Нарындан, Акталардан коноктор Ошко келишкен. Ошолар дагы келишип айтып атпайбы, ушундай жарык шаар экен, биз жоготкон тийинибизди түндөсү дагы таап алдык деген ойду айтышты. Бул деген белгиси, бул шаар үчүн жакшы иштеп берди. Эми бунун жумуштан алышынын, эми өзүңүздөр да жакшы билесиңер, бул чыгып өзүнүн сөзүн айтып, кандай позициясын өзүнүн айткандан кийин мен ойлойм, бул бийлик, премьер-министр ушул буйругунун негизинде аны иштен четтетти. Бирок мэрдин шайлоосу болот. Мэрдин шайлоосуна Мелис Жошпаевич катышат деп ишенем. Ошол жакта дагы эл колдоп, депутаттар колдоп шайланат деп ишенем да мен. Саясатта, коомчулукта жана башка жерлерде сиз жөнүндө сөз болгондо атаңыз Эргеш Төрөбаев жөнүндө дагы айтылып калат. Ал киши коомдук ишмер, калктын камын ойлоп, ушундай бир алдыңкы иштерде иштеп жүргөн киши деп. Бул жөнүндө, атаңыз жөнүндө, сизге берген таалим тарбиясы жөнүндө кандайча маалымат бере аласыз? Атам дайыма айтчу мага, кадр өстүр депчи. Кудай бурса, биз кадр өстүрүп келатабыз. Өзүбүз дагы 10 жылдан ашык өндүрүштө иштеп келгенбиз 2007-жылга чейин. 2007 жылдан баштап биз саясатта жүрүп атабыз. Саясатта жүрүп көп нерсени көрүп келатабыз. Кээде билбей калып атабыз. Ушул кишиден насаат.
баягы жардамдарды угуп келатабыз. Эң негизгиси атамдан мен эмне алганым бул өзүңдү тартиптүү жүргөнүн, бир жака барып бир жолугушууга кечикпей барганын, эгерде бирдеге бир кайсы сөздү айтканың, ошол сөзүңө турганга ошону кабыл алдым. Анан кийин адам менен мамилени түзүш. Анткени атам дайым айтат, бул дүйнөдөн деле баардыгыбыз кетебиз. Бирок мамиле деген болот. Бул мамиле менен көп нерсе курса болот. Мамиле менен, жакшы мамиле менен бири-бирибизди угуп, бири-бирибизди тил алып, биз келечекте жакшы өнүккөн Кыргызстанды эле кура алабыз. Мен ошого ишенем. Азыр биз мындай бир олук-солук болуп атабыз азыр мезгилде. Бирок келечекте эч кандай мындай артка кетпей турган мамлекетпиз да. Биз жакшы бир жолго түшүп, жакшы бир өнүккөн жолго түшүп, биз ушундай мамлекет болобуз деп ишенем да. Кадр өстүр дегендин ал дайым айтчу, мен Султан Ибраимовдун кадры болом деп жүрчү да. Мен ойлойм, мен Эргеш Турбаевдин кадрымын. Мага не только баягы как баласы катары тарбия берип, мага өзүнүн кадрын өстүргөнгө тарбия берди. Саясатта дагы, өндүрүштө дагы, үй бүлөдө дагы, кандай ата болуш керек дагы, ушун көп нерсени айтып берди. Ошондуктан мен атам менен сыймыктанам. Атам азыр пенсияда, ден соолугу жакшы. Азыр ушу небере менен, чеберелери менен жакшынакай бактылуу чоң ата болуп жүрөт. Бакыт мырза, маегиңизге чоң рахмат. Чындыгында эле бүгүнкү күндө жалаң эле саясаттын окуяларына көңүл бура бербестен, биз бүгүнкү күндө өлкөбүздү кантип өндүрүп өстүрөбүз, элге кантип жардам беребиз, калктын мүдөөсүн кантип аткарабыз деген дагы бир актуалдуу темаларга көбүрөөк кайрылсак жакшы болот эле. Мындан кийин дагы сизде кандай маалыматтар болсо келип, биздин студиябыздын коногу болуп, коомчулук менен бөлүшүп турсаңыз деген тилектебиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз. Кампаңда даның жык болсо, көңүлүң да курсагың да ток болот демекчи. Мына быйылкы калкыбыздын кампасын данга толтурууда Өнүгүү саясий партиясы өзүнүн эң чоң өбөлгөсү менен жардам берди десек болот. Бүгүн сиздер менен болгон маекте Өнүгүү партиясынын негиздөөчүсү, Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев менен маек курдук. Сиздер менен Үмүт Муканбетова болду. Кайрадан кезиккенче саламатта болуңуздар.